Баарыңыздарга салам. Бул видеодо мен сиздерге сонун бир история айтып берем. Бул история, бул притча, бул сказка аябай кызыктуу, так что слушайте. Бир бала болуптур. Эки бала суу ташып иштейт. Бир айылда, башынан айтайын, бир айылда суу жок болот. Суу только бир тоонун башында бир булакта болот. Анан ал сууну ташып келиш керек болот да. Ар бир адам ташып кыйналгандан эки бала мындай суу ташып акча табабыз деп айтат. Анан берки айылдагылар макул, силер сууну алып келгиле, биз силерге ошол сууга акча беребиз деп, ошо суу ташып иштей башташат. Бир баланын аты Пабло, бир баланын аты Бруно болот. Анан кийин ошол Бруно бир аз мындай слабыраак бала болот да, Пабло болсо мындай алуу күчтүү бала болот. Анан кийин алуу күчтүү бала Пабло жүрө берет, ташып жүрө берет, акча таба берет. Анан канча көп акча алып келсем, ошончо көп акча табат. Бруно болсо 2 күндөн кийин эле уже сөөктөрү ооруп, оор көтөргөндөн улам кыйналып, уже ал жумуш ага болбойт экенин сезе баштайт да. Анткени мындай слабыраак да, телосу слабыраак болчу. Анан кийин ал ойлоно баштайт. Канткенде мен ушул сууну, ушул жумушумду мындай жеңилирээк кылам, ошончолук акча табам, бирок жумушумду жеңилирээк кылам, кантип суу ташса болот деп ойлоно баштайт. Анан ойлоно баштап эле мынтет, мен ошол айылга давай мындай водопровод түзбөйүнбү, ошол тоонун башынан айылга мындай суу өзү эле келе тургандай бир нерсе курбайынбы деп ойлойт дагы. Анан жанакы Бруно Паблого айтат, давай ошондой курабыз, экөөбүз курабыз. Анан ошенткенде даже биз суу ташыбасак дагы суу өзү келет, бирок ошол сууга, ошол водопроводко бизге адамдар акча төлөп берет. Ошол эле суунун акчасын алабыз, көбүрөөк даже акча табабыз, бирок өзүбүз ташыбайбыз деп айтат. Десе Бруно айтат, аны кургучакты канча убакыт кетет? Аны тоодон бери айылга чейин алып келгичекти, ошонун баарын кургучакты канча убакыт кетет? Менин канча деген акчам кетет? Мен азыр суу ташып келем, менин акчам бар. Все прекрасно дейт экен. Мага андайдын кереги жок. Мен акча таап атам, Кудайга шүгүр, алуу күчүм бар, иштей алам, жаш кезде иштеш керек деп коюп жиберет да. Тиги Бруно болсо мейли деп туруп иштебей коет, үйүнө кетип калат, бир эки айча жок болот. Бруно Пабло болсо жыргайт. Мага акча көбүрөөк, мен жалгыз иштеп атам, мен көбүрөөк акча таап атам деп иштей берет. Анан бара чарчайт, ал дагы ооруйт, сөөктөрү ооруй баштайт, белдери ооруй баштайт, жарабай, уже мурунка караганда азыраак чакка алып келе баштайт, бирок азыраак чакка ташыганга дагы мейли болуп эле ошол акчага ыраазы болуп, улам акчасы азайган сайын ден соолугуна байланыштуу ошого деле макул болуп иштей берет да. Бруно ал убакта жок болот, каякта белгисиз. Анан бир күнү Брунонун пайда болот. Ал водопровод куруп, ошол жакта идея кылат да. Идея кылып, чертежин чийип, анан водопровод курат. Куруп тоодон бери 2-3 айдын ичинде ошо тоодон бери айылга водопровод кылып, сууну жеткирип аткан болот. Анан как раз жеткирет. Ошол водопровод иштеп, айылга суу чыгат. Именно ошол кранды күйгүзсөң эле баягы водопроводдон суу агып, адамдын баары жыргап, ошондо дагы ошол сууну ал Бруно Пабло ташып келген сууга караганда арзаныраак берет. Байкуш Паблонун жумушсуз калат. Элдин баары Брунонун суусун ала баштайт. Плюс ошондон бара бир жерден суу алып арзаныраак болот. Анан кийин бара Бруно уже ар бир үйгө өзүнчө бир жанакындай водопровод кылып берип, вообще адамдардын баарын жыргатат. Канча деген акча табат. Ошол Бруно өзүнүн үйүндө жатса дагы баягы водопроводу ага акча табып. Жанагы Пабло болсо жумушсуз калат. Анткени анын ташып келген суусу уже эч кимге кереги жок. Анын ташып келген суусу кымбат. Ошентип жумушсуз калат дагы, ден соолуктан дагы калат. Анткени себеби дегенде Брунога караганда ал көбүрөөк иштеген, көбүрөөк уже белин кокуступ алган, бели, позвоночниги, бүт кол-полдордун баары ооруп калган. Ал даже кадимки жумушка, любой оор жумушка уже жарабай калган кези болот. Элестетсеңиздер. Буну мен эмне үчүн айтып атам? Бул притча эмнеге? Ар бир адам жаш кезинде мен жаш кезекте иштешим керек, жаш кезекте иштейм да деп оор кара жумуштарга иштей берет, айлыкка иштей берет. Эртең эмне болорун ойлонбойт да. Мисалы үчүн силер иштеген убакта акчаңар бар, иштебей калсаңар акчаңар жок. Туурабы? Эгерде силер ооруп калсаңар, вас уволят. Ишкерге жакпай калсаңар, вас уволят. Любой мындай, мисалы үчүн аялдар төрөп үйдө отуруп калса эле болду, алар декретке чыгат дагы, эч ким эчтеке төлөп бербейт. Ошондой ситуациялар көп, бирок көп адамдар ал жөнүндө ойлонбойт. Тескерисинче бизнесмендер убагында кыйналып, мисалы үчүн,
бир магазинди куруп же болбосо акча чогултуп бир кичинекей бизнестин баштап, даже если ал бизнес мисалы үчүн көчөдө отурган кичинекей лавочкасында аз акча алып келсе дагы келечегин ойлоп, кой мен магазин курам, мен дагы бир нерсе кошом үстүнө, мен анан кийин коммуналдык арендага алам, анан сатып алам деп атып, алар азыр өзү менен өзү иштеп кардар менен акча таап аткан магазини бар адамдар, мисалы үчүн салондон баштаган адамдар да тоже бизнесмендер, кичинекей нерседен баштаган. Бирок алар чоң айлыктагы жумушун, мисалы үчүн налоговыйда иштеген же болбосо банкте иштеген, айлыгын таштап туруп, кой мен эртең иштебей калсам акчам жок, бул бизнесим болсо мага акча алып келе берет деген мааниде бизнесмендердин ой жүгүртүүсү башкача. Ошон үчүн азыр алар Дубайда, Таиландда эсеп түшсө деле алардын бизнестери, магазиндери аларга акча таап өздөрү жок эле. Ошондой эле Фаберликте бизнес кылса болот. Фаберликте мисалы үчүн биз эмне бизнес? Любой эле магазиндин ээси бул эмнеге бизнес кылат? Анткени ал өзү ошол шампуньдарды чыгарбайт, ошол өзү зубная пасталарды чыгарбайт, өзү ошол дептер, ручкаларды чыгарбайт. Ал башка производительден алып, оптом алып, магазинине коюп сатат. Туурабы? Биздин бизнесте биз дагы өзүбүз чыгарбайбыз. Биз дагы крем, пудра, духилерди өзүбүз чыгарбайбыз. Биз ошол нерсени алабыз дагы ал компанияга кардар таап берип, кардарлардын арасынан товар оборотту жүргүзүп, биз акча табабыз. Биз ошону бизнес организацияны, товар оборотун организация кылыш үчүн биз ошол акчаны табабыз. То есть биз өзү үчүн алган кардарларды каттайбыз. Аларга продукция жөнүндө, акциялар жөнүндө маалымат берип турабыз, чтобы адамдар өзүнө керектүүсүн, өзүнө ылайыктуусун убагында тандап, заказ кылып, товар оборот жүрүш үчүн акча алабыз. Кадимки магазин менен биздин онлайн магазиндин айырмасы бул бир эле. Кадимки магазинде бүт товарлар прилавокто турат, кармап көрсөңүздөр болот. Ошол магазиндин ээси, бизнес кылып аткандын ээси эң биринчиден өзү ошол бүт товарлардын баарын закупать этип алат. Закупать этип, на свой страх и риск, сатылабы сатылбайбы белгисиз, ошону сатып алып, магазине топтоп тизип алат. Биз болсо, биздин товар болсо, мен деле ошол магазиндин ээсимин, бирок менин товарларым складта турат, менин товарларым онлайн магазинде турат. Эгерде ал дегенди мисалы үчүн сатылабы сатылбайбы деп переживать этпейм, себеби дегенде ар бир адам өзүнүн каалаган учурунда заказ кылып алат. То есть потеря. Мен да потеря болбойм, мен ал товарларды закуп кылып алып, сактап чаңдап тура албаймын. Бүт товарлар онлайн магазинде турат. Ар бир адам, ар бир жаңы кардарым өзүнүн каалаган учурда, каалаган количествода заказ кылып ала берет. Мен ошол тандоосуна жараша менде дагы магазиндин ээсинде эле доход келет. Бирок кадимки магазин менен биздин онлайн магазиндин өзгөчөлүгү, жакшылыгы эмнеде? Себеби бул пассивный доход болушу мүмкүн. Себеби ар бир адам, магазиндин ээси кайсыл учурда өзүнүн бизнесин пассивный кыла алат? Эгерде ал өзүнүн магазинине башка бир адамды иштетсе, өзү кирип чыгып иштебей, өзү сатпай, сатуучу жалдаганда гана ошол жакта бизнеси пассивный доход алып келет. Бизде болсо онлайн магазинде кайсыл учурда пассивный доход болот? Эгерде биз өзүбүздүн кардарларыбыздын арасынан бизге партнерду өстүрсөк, директорду өстүрсөк, ал адамды доходко чыгарып, ал адамды өзүнчө бир онлайн магазиндин ээси кылып өстүрүп алганда гана биз дагы пассивный доходко чыгабыз. Эгерде сиздердин астыңыздарда 2-3 директоруңар болсо, ар бир директоруңар өзүнүн онлайн магазиндин ээсинде эле силерге сеть болуп, сонун доходторду алып келет. Пассивный доходторду алып келет. Пассивный бул иштебес. Силер когда иштегенде башында ар бир адамды кардар катары каттайсыңар, кардар катары каттайсыңар, ар бир адам көбүнчө эле өзү үчүн алганга келет, өзү үчүн алган адамдарды сиздер эң негизгиси, эң биринчиден өз алдынча заказ кылганга, өз алдынча заказын төлөгөнгө үйрөтүп коюшуңар керек болот. Личный кабинетке кирип, эмне кайсы жерине кириш керек, акцияларды кайсы жерден көрсө болот, кантип тандаш керек, ошонун баарын көрсөтүп койсоңуздар өзүңөргө жеңил болот. Канча силердин командаңарда, силердин онлайн магазиниңерде өз алдынча келип, силерди жөргөт этпей, силерге звонить этпей, жазбай, өз алдынча заказ кылып, төлөп кетип калган адамдар көп болсо, ошончолук силердин колуңарда бошойт, ишиңерде кете берет да. Себеби дегенде, эгерде силер 10 адамды каттасаңардар, ошол 10 адамдын 10 тең силерге звонить этип, мага заказ жазып бер десеңиздер, ар бир күнүңөр силердин заказ жазып өтүп кетет. Эгерде 10 адам тең өз алдынча эле заказ кылганды үйрөнүп, өз алдынча заказ кылса, негизи бул иштин эң оорчулугу жок. Ар бир адам
ойлогондо, мисалы үчүн мен директор болуш үчүн 1000 адамды катташым керек, 100 000 адамды катташым керек деп ойлойт да. Бул деген миф, бул туура эмес. Себеби дегенде сиздердин иштеген сапатыңарга жараша өзүңөр 5 эле адам каттап койсоңуздар болот. Өзүңөрдүн араңардагы 5 адамды каттап, ошол адамга ошол идеяны жеткизип, ошол адамга өз алдынча заказ кылып, заказын төлөп, продукцияны жакшы көрүп калууга жардам берсеңиздер. Ошол идеяны айтып, ал адамга дагы 5 адам өзүнүн арасындагы эле 5 адамды каттоого идея берип, 5 адамды каттап алууга кызыкчылыгын жарата алсаңыздар эле болду. Силерге 5 адам жетиштүү. Ошол 5 адам өзүнүн 5 адамын чакырып эле силердин командаңыздар, онлайн магазиниңер тез өсүп кетет. Фаберлик компаниясынын продукциялары ошол нерсеге аябай жардам берет. Себеби дегенде сапаттуу жана жакшы. Бул ишти любой адам жасай алат. Бул ишти любой адам иштеп кетүүгө мен жардам берем жана үйрөтүп турам. Эгерде силердин опытыңар жок болсо же опытыңар бар болсо, сиздер мага жазсаңыздар болот. Менин командама кошом. Атайын окутуучу группаларым бар, атайын үйрөтүүчү материалдарын толтурам. Ошол нерсени мен үйрөтөм дагы, бара силер дагы жакшы айлыктарга жетип каласыңар. Себеби дегенде мен дагы убагында жакшы айлыктарга жеттим, директор болдум. Мен эң максимум кылган товар оборотум 12 000 балл болгон. 12 000 баллды силер да жасай аласыңар, андан да көбүрөөк да жасай аласыңар, жакшы айлыктарга жете аласыздар. И бунун баарын иш ордунда, эгерде өзүңөрдүн ишиңер бар болсо дагы, жумушуңар жок, балаңар менен үйдө отурсаң дагы ушул нерсеге жетишип, үйрөнүп, аракет кылсаңыздар болот. Уже жарым жылдан кийин, же болбосо жарым жыл, 1 жылдан кийин уже силердин чоң товар оборот берген онлайн магазиниңер болуп калат.